Абдылдаевдин "мен кудаймын" деген сөзү экспертизага жөнөтүлдү. Арыстанбек Абдылдаевдин "мен кудаймын" деген сөзү экспертизага жөнөтүлдү. Анын жыйынтыгы менен ага чара көрүлөт. Бул тууралуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев Жогорку кеңештин 16 октябрдагы жалпы жыйынында айтты. Парламентте дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып жатат. Ал депутат Улукбек Ормоновдун суроосуна жооп берип жатып, теңирчилик Кыргызстанда диний уюм катары каттоодон өтпөгөнүн, ошондуктан диний уюм катары эсептелбей турганын билдирди. Арыстанбек Абдылдаев буга чейин Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, өзүн Кудай деп жарыялаган. Ал Арыстан Алай деген ат менен да белгилүү. 2011-2017 жылкы президенттик шайлоого катышкан. Кеңири коомчулукка "Зима не будет, кыш болбойт" деген сөздөрү менен таанылып, интернетте кызуу талкуу жараткан. Акаев Туркиядан акча суралышын сындап, түрк элчисинин жоругун эске салды. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев элчи Кубанычбек Өмүралиевдин Туркиядан Ыйман фондуна акчалай жардам сураганын сындады. Ал Кыргызстан улуттук салттуу баалуулуктары бар көз карандысыз мамлекет экенин эске салды. Жакында эле Кыргызстандын Туркиядагы элчиси бизге жардам бергиле. Биз Ыйман фондуна имамдарды окутабыз деп $5 миллион акча сурады. Бул кандай? Кыргызстан жол курууга, энергетикага, суу чарбасына жана башкага насыя алып атып, карыбыз 4,5 миллиардтан ашты. Өткөндө бир окуя болуп, Туркиянын элчиси "биз силерге мечит салып бергенбиз, акчалай жардам берип жатабыз" деп дароо айтып чыкты. Минтип жардам сурап жүрүп, ушундай сөздү угушубуз керек беле? Динди окутууга кандай каражат керек, деди ал. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев депутаттын суроосуна жооп берип жатып, массалык маалымат каражаттарында маалымат туура эмес берилип калганын айтты. Ал эки өлкөнүн ортосундагы келишим боюнча Туркия жардам көрсөтүү боюнча өздөрү демилге көтөрүп чыккан дейт. Эске салсак, 18 майда Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат Бишкектеги Дасмия ресторанында муфтият өткөргөн ооз ачаардан кетип калган. Дипломат ифтарлыкка Сапат лицейинин башчысы Орхан Инандыны веточу деп жактырган эмес. Рамазан айында террорчуну чакырыпсыңар, эмне деген муфтиятсыңар? Мен силерге $35 миллион мечит куруп берсем, силер мени террорчу менен бир катарга коюп жатасыңар. Силер же Туркияны же террорчуларды тандашыңар керек, деген элчи. Үймө-үй кыдырып динди жайылтууга тыюу салынышы мүмкүн. Үйлөрдү, батирлерди кыдырып динди жайылтууга тыюу салган мыйзам долбоору иштелип жатат. Ал жакынкы жарым жылдыкта парламентке сунушталат. Бул тууралуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында, муну дааватка тыюу деп кабыл албаш керек. Дааваттар өз жолу менен улана берет. Чектөө үйлөрдү, батирлерди жеке кыдырып үгүт жүргүзүүгө коюлат. Ар кандай диний агымдардын үгүт насаат жүргүзүү боюнча психологиялык жана башка багыттар менен бир динден экинчи динге өткөрүүгө тыюу салуу жагы да мыйзам долбоорлорунда каралган, деди Эргешев. Эске салсак, бүгүн парламентте дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр, мыйзам менен конституциядагы каршылыктарды жоюу экинчи окууда талкууланды. Кыргызстанда азыр диний уюмдардын саны 3,5 миңге чамалайт. Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссияны Атамбаевдин үйүнө киргизбей коюшту. 7-8 августтагы Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын мүчөлөрүн Алмазбек Атамбаевдин үйүнө киргизбей коюшту. Бул тууралуу комиссияга мүчө Артур Медетбеков Вести KG басылмасына билдирген. Анын айтымында, аларга дарбазаны ачпай коюшкан. Бизге эмне себептен ачпай жаткандыгын түшүндүрүшкөн жок. Ал жакта Атамбаевдин айылдаштары чогулган экен. Биз алар менен сүйлөштүк. Өрттөнгөн жерлерди көрүп, башаламандыкта жабыркаган үйлөрдү кыдырдык, дейт Медетканов. Белгилей кетсек, Кой таш окуясын иликтеген мамлекеттик комиссия Мухамбеткалы Абылгазиевдин буйругу менен 29 августта түзүлгөн. Мушташа кеткен пакистандык студенттердин экөө убактылуу камалды. Борбор калаанын милициясынын убактылуу кармоо жайына Пакистандын 2 жараны киргизилгендигин Октябрь райондук милициясынан кабарлашты. Милиция 2019 жылдын 14 октябрында саат 15:40 Исакеев менен Виноградная көчөлөрүнүн кесилишинде чет элдик студенттер мушташып жатат деген кабар түшкөндүгүн эске салган. Пакистан жарандары РА менен АИ аталган жождо окуган студенттер боюнча уруша кеткен. Анын кесепетине милициянын 4-бөлүмүнө Пакистандын 30га жакын жараны чырдын жоо жайын аныктоо үчүн жеткирилген деп айтылат маалыматта.
Муну менен катар эле чет элдиктер окуган университеттин администрациясы окуу жайдын буюмдарын талкалап салган. Белгисиз адамдарга чара көрүү үчүн милицияга кайрылган. Аталган факты кылмыш менен жоруктардын бирдиктүү реестерине жазык кодексинин 2-беренеси менен катталып, сотко чейинки иш-чаралар башталган. Бул ишти жасады деген шек менен Бишкек шаарынын милициясынын убактылуу кармоо жайына Пакистандын 19 жаштагы 2 жараны КМ менен ММ киргизилди деп айтылат маалыматта. Милиция сотко чейинки териштирүүлөрдүн жыйынтыгы кечирээк белгилүү болоорун айтып, андан сырткары эл аралык медицина университетинин жетекчилигинин аракеттерине баа берилерин билдирди. Буга чейин аталган жождон мушташ болгондугун, көбүнчө кыйкырып жана жөөлөшкөндүктөрүн жана эч ким жаракат албагандыгын билдиришкен. Жактоочу Атамбаевга каршы кылмыш иштерин токтотууну суранганы жатабыз. Кырым Төбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушу боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы баштапкы соттук жыйын өтүүдө. Соттук отурум учурунда мурдагы президенттин жактоочусу Сергей Слесарев Атамбаевдин бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча кайрылышканын айтты. Мен Алмазбек Атамбаевди үй камагына бошотууну сурандым. Сот Эмил Кайыпов өтүнүштү четке какты. Биз ошондой эле мурдагы ажоого карата кылмыш иштерин токтотууну суранганы жатабыз, деди Слесарев. Атамбаев бүгүнкү соттук отурумга катышуудан ушуну менен 3-чү жолу баш тарткан. Бирөөнүн үйүн тартып алып пайда көргөн кыргыз жараны Москвада кармалды. Башка бирөөнүн турак үйүн өзүнө каттатып пайда көргөнү үчүн издөөдө жүргөн кыргыз жараны Москвада кармалды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 41 жаштагы кыргызстандык 2010-жылы жеке нотариустун жардамы менен жасалма кол коюп, өзүнө таандык болбогон турак үйдү каттатып алган. Кийин аны банкка күрөөгө койдуруп 300 000 сом насыя алган. Ош областынын Алай райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. Учурда кылмышка шектүү адамды Кыргызстанга алып келип жоопко тартуу жолдору такталып жатат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Алардын көбү Орусияда. Батукаевдин иши Индира Жолдубаевага каршы көрсөтмө берилди. Кырым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу тууралуу кылмыш иши боюнча мурунку башкы прокурор Индира Жолдубаевага экс-судья Жапар Эрматов каршы көрсөтмө берди. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочу Алия Турумбекова билдирди. Анын айтымында Жапар Эрматов Индира Жолдубаева ага Азиз Батукаевди эгерде негиз боло турган болсо, аны оорусу боюнча кое берүү тууралуу көрсөтмө бергенин билдирген. Бирок мурунку судьянын кайсыл абоненттик номерден чалганы жана ошол маалда кайсыл номерду пайдалангандыгы эсимде жок. Судья кайсыл номерду пайдалангандыгым эсимде жок дейт. Мындай болушу мүмкүн эмес. Мен Жапар Эрматов менен Индира Жолдубаева кайсыл номерларды пайдалангандыгын аныктоо үчүн сураныш жөнөттүм. Бул байланыштар болгонбу аныкташ керек. Тергөө органдары муну аткарышкан эмес. Ошондой эле судья Эрматов психологиялык басымга тушукканын аныкташ үчүн психологиялык экспертизадан өткөрүү тууралуу өтүнүч жибердим. Бирок тергөө менин суранычымды караган жок, деди жактоочу. 1-май райондук сотунда бүгүн Кырым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу тууралуу иш боюнча алдын ала угуулар уланууда. Иш боюнча 19 киши айыпталууда, алардын арасында Алмазбек Атамбаев дагы бар. Милиция жер басып алуу боюнча кармалгандын баарын кайра кое берди. Бишкектин 1-май райондук ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин бөтөн жер участогун өзүн билемдик менен ээлеп алуу деген беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу шаардык милиция кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Сайкал Садыбакасованын айтымында 15 октябрдагы муниципалдык жерди басып алуу аракети кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестерине каттоого алынды. Кармалгандар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кое берилди. Муниципалдык жерди басып алууга аракет кылган 23 адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Алардын ким экени аныкталып, күбө катары суралып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин баары тең кое берилди, деди ал. Садыбакасова белгилегендей, алар Калыс Ордо конушундагы 7 гектар жерди басып алууга аракеттенишкен. Милиция учурда мыйзамсыз аракетти уюштургандарды издөөдө. Бишкек шаарында үй курууга жер участоктарын бөлүп берүүгө мораторий киргизилген. Голландияда акыр заманды күтүп 9 жыл жер төлөөдө жашаган үй бүлө табылды. Нидерландтын полициясы Рейнер-Волт аймагында кеминде 9 жыл жер төлөөдө жашаган үй бүлөнү тапты.
Полициянын маалыматы боюнча 6 кишиден турган үй бүлөнүн 5-ü 18-25 жаштагы бир туугандар, 6-сы алардын атасы. Аларга учурда медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Полиция бул үй бүлө эмне себептен жер төлөөдө жашаганын так айта элек. Бирок жергиликтүү басылмалар бул адамдар акыр заманды кыямат кайымды күтүп, эч жакка чыкпай жашап келишкенин жазып чыгышты. Чет элдик маалымат агенттиги бул үй бүлөгө тиешеси жок бир австриялык эркек киши камакка алынганын билдирди. Жергиликтүү медиа бул адам көп жыл мурда ферманы ижарага алганын маалымдады. Бул ферма тууралуу кабар үй бүлөнүн улуу баласы үйдөн качып чыгып жакынкы барга келип жардам сураганда ачыкка чыккан. Жергиликтүү тургундар бул үйдө кеминде бир киши жашаса керек деп ойлоп келишкенин айтышты. Бул үй бүлө 9 жыл бою фермадагы мал жандыктар жана огородко эгилген жашылча жемиштер менен жан багып келгени кабарланууда. Түндүк жана Түштүк Кореянын футболчулары Пхеньянда 29 жылдан кийин беттешти. Стадионго эч ким киргизилген жок. Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын футболчулары 1990 жылдан бери алгачкы жолу Пхеньянда беттешти. Оюнду FIFA президенти Жанни Инфантино жана Швейцариянын Түндүк Кореядагы элчиси Йохим Бергстрем гана көрдү деп жазууда дүйнөлүк басылмалар. Беттешке саналуу күн калганда Түндүк Корея түштүктөгү коңшу өлкөнүн күйөрмандарын жана журналисттерине виза берүүдөн баш тарткан. Болгону футболчулар менен тренер гана өлкөгө кире алган. Ал тургай Түндүк Корея мамлекети өз күйөрмандарында стадионго киргизген эмес. 50 миңге жакын адам бата турган стадионго саналуу гана адам кирип, 0-0 менен аяктаган эки өлкөнүн оюнуна күбө болушкан. Оюн 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында өткөн. Беттеш эч бир маалымат каражатынан көрсөтүлгөн эмес. Стадиондун аймагында интернет да өчүрүлгөн. Түштүк Корея футбол федерациясы оюн тууралуу маалыматты Азия футбол конфедерациясынын өкүлдөрү жиберген SMS билдирүүдөн алып турган. Ал эми оюн талаасындагы айрым учурларды Швециянын элчиси Йохим Бергстрем видеого жана сүрөткө тартып алып, Твиттердеги баракчасына жүктөгөн. Таң калбаңыз, Швеция Түндүк Корея менен мамиле түзгөн Европадагы жападан жалгыз өлкө.